Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Assalamu alaikum, hurmatlı musulman bir tuğandar. Mına kirip gelgen berekeli Zulhijja ayın Kuday talam barızga berekeli жақшылықты алып келген айлардан кылсын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткандай, Алла Тааланын күндөрүнүн ичинен эң Кудайга сооптуу амалдар жасалган жагымдуу күн бул Zulhijjanын авалкы 10 күндүгү дейт. Мына Кудай буйрса Zulhijjanын авалкы 10 күндүгү эртең башталганы турат. Пайгамбарыбыз башка дагы бир хадисинде "Ал-фитнату наиматун мал'унун ман айқазаха". Фитна жаңжал чыгаруу, эл арасына бүлүк салуу, бул фитна бул уктап жаткан нерсе болот дагы. Мал'унун ман айқазаха бул фитнаны эл арасында башаламандыкты дүрбөлөңдү салган адам каргышка, наалатка калат дейт да. Ошондуктан иншалла азыр өлкөбүздө, жергебизде дегеле жер бетинде, жер жүзүндө Алладан келген бир чоң сыноо каптап, көптөгөн жакындарыбыз улуу, берекелүү эл журттун астында кызматта жүргөн адамдарды жоготууга учуруп атабыз. Ошондуктан ушундай бир Кудайдан бир чоң бир сыноо келип турган кезде айыпты бирөөдөн көрбөстөн, бирөөгө такпастан ар кимибиз өзүбүздү таанысак, өзүбүздү билсек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман арафа нафсаху факад арафа раббах". Ким өзүн тааныса, ал Кудайын тааныптыр дейт. Ошондуктан жер бетиндеги болуп аткан ар кандай кыйынчылык абалдын бардыгы бул биздин амалыбызга жараша болот. Мусулмандардын өзүбүздү айып болуп эсептелет. Ошондуктан мына берекелүү Zulhijja айы кирип келди. Кудайга көп мактоо айтайлы, алхамдулиллах айтайлы, тахмид айтайлы, тахлил айтайлы, ла иляха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах. Такбир айтайлы, истигфарларды айтайлы, нафил орозолорду кармайлы, Кудайдан эл журтубузга, мамлекетибизге тынччылык, токчулук, береке, кут тилеп, Кудайдан көп дуа кылайлы. Ар кандай ушак айың сөздөргө алдырбастан, ар кимибиз Кудайдан өзүбүз тооба кылып, Кудайга кайтып, Кудайдан жакшы күндөр тилейли. Анткени биздин жер бетиндеги адамзаттын башына кандай гана күн келбесин, бунун бардыгы биздин кылган күнөөбүзгө сепеттен болот. Ошондуктан адамдар оңолсо, адамдардын амалдары оңолсо, адамдардын ниеттери оңолсо, албетте жер бетинде, жер жүзүндө куунак жашоо болот. Бул Курандын айткан кеби ушул, пайгамбарыбыздын хадисинде айткан кеби ушул. Ошондуктан катаны, айыпты бирөөдөн издебестен, ар бир мусулман өзүмдү оңдошум керек деген бир максат менен жашасак, жана ошону ишке ашырсак, ошондо гана биздин жашообузга чыныгы бактылуулук келет. Анткени ислам дини бул бактылуулуктун, адилеттүүлүктүн дини болуп эсептелет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.